Сіздерді, біздерді Алла Таалам жөнөкөй емес, ең чырайлы түзілішті «Лақад халақнал инсана фи ахсан тақвим» ең чырайлы түзілішті Алла Таалам жараттым деп айтып отыр. Алла Таалам бұл аламды көзөмөлдөөчү өзү бардык нерсени өзү жаратты. Бейишти дагы, дозокто дагы, периштелерди дагы, жиндерди дагы, шайтандарды, инсандарды жаратуучу өзү гана. Аллаху халиқу кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу. Баарыбызда бирден жүрөк бар. Баарыбызда экиден бөйрөк бар. Боор бар. Bunun bardığın жаратуучу Алла Таалам өзү. Алхамдулилля, бүгүн жашообуз бар экен. Таңды таң аттык. Канча деген адам таң көрбөй эле өтүп кетти. Алла Таалам бүгүнкү жума күндүн, бүгүн ушун алхамдулилля жаркыраган күндүн неаматын насип кылган экен. Мечитке келип, бир имандашайлы, бир илимдешейле бир аз болса дагы бири-бирибизге бир алхамдулилля бир жоопкерчилигибизди, максатыбызды бир түшүндүрүп, жумага келгенде максаты ушул: тазаланып кетейли, оңолуп кетейли, бир аз болса дагы илим алып кетейли, ибадатыбызга бекем болуп кетейли, мүнөзүбүздү оңдоп кетейли. Куран хадистин нуру менен нурланып, Куран хадистин мүнөзү менен мүнөздөлүп, берекесин алып кетейли деп узак жакындан келип отурабыз. Жума күн, касиеттүү күн. Алла Таалам Адам алейхиссаламды жума күнү жараткан, жума күнү бейишке киргиз, жума күнү чыгарган, жума күнү кыямат болот. Башка күн эмес, жөнөкөй күн эмес бул. Ошондуктан алхамдулилля, сиздерге биздерге жума күнү намазга топтолуп отурабыз бул жерде. Агайын мусулман бир туугандар, өтө маанилүү бир жоопкерчилик. Алла Таалам баарыбызга түшүнүүгүн насип кылсын, амин. Бул дүйнө укук дүйнөсү. Ахирет уджур, дарул уджур, тиякта сооп дүйнөсү. Бул дүйнөгө келип Алланын акысын беришибиз керек. Пайгамбарыбыздын акысын беришибиз керек. Адамдардын акысын беришибиз керек. Ата-энебиздин акысын беришибиз керек. Бир туугандарыбыздын, аялыбыздын, бала-чакабыздын, кошуналардын, улуулардын, кичүүлөрдүн, тирүүлөрдүн, өлүктөрдүн акысын беришибиз керек. Адамдардын эле эмес, жаныбарлардын да акысын беришибиз керек. Себеп дегенде бул дүйнө дарул хукук, укук дүйнөсү туугандар. Болсо дүйнөгө келип кетип калабыз эчтекени билбей эле. Жок. Мойнубузда милдеттер бар, жоопкерчиликтер бар. Алланын акысы эмне? Буну ким түшүндүрөт бул укуктарды? Пайгамбарлар түшүндүрөт. Пайгамбарлар улуу заттар, асыл заттар. Алланын тандаганы эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бүткүл ааламга ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Ырайымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Адилеттүүлүктү орнотуш үчүн, ынтымактуулукту көрсөтүш үчүн, таза жашоону үйрөтүш үчүн келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бүткүл адамзатка үлгү, адамзатка жол башчы, адамзатты куткаруу үчүн жиберилди. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандын баарын, жерде кыбыр эткен инсандын баарын пайгамбарыбыз куткаруу үчүн келген. Эмнеден куткарат? Шайтандын азгырыктарынан, дүниөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, дозоктун отунан, кыямат күнүнүн шермендечилигинен адамзатты куткаруу үчүн жиберилген Мухаммадур Расулуллах, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Билип алайлы биздин пайгамбарыбыз ким экенин. Алла Таалам ыйык Куранды берди. Кереметтүү, касиеттүү ыйык Куранды берди. Кудайга шүгүр дейли, биз мусулманбыз. Бүгүн Алла Тааланын мужиза Кураны биздин кол алдыбызда бар. Кыямат күнгө чейин бар. Жашоонун жолдомосу Курани Карим пайгамбарыбыздын жүрөгүнө түшкөн. Эң таза китеп, эң таза жүрөккө түшкөн. Адамзатты тазалаш үчүн түшкөн. Адамзатка пакиза, таза жашоо ыролош үчүн түшкөн. Курани Карим шифа, жүрөктөрдөгү шектерге,
Адамдын нәпсинин шахаваттарына Kur'an şifa, Kur'an nasihat. Kur'an nasihat aytadi. Kur'an aytып атат: "Ey adam balası, sen musafırsın. Sen bu dünyadan ketesin. Tübelükte ahiretke dayardan." Allah Taalam her bir namazda, her bir rekette bizdi İyyâke na'buduga çeyin Maliki yevmiddin dep bizge eskertip atat, estetip atat. Estetip atat emneni her bir namazda aytабыз, her bir rekette aytабыз. Жақшылықтың ақысы, жамандықтың жазасы беріле тұрған күндің падышасы намазда тұрып айтып жатабыз. Аллахның алдына барғанда Алла Таала әр бір сөзімізге, әр бір ішімізге, әр бір амалымызға жауабын береді, ақысын береді. Ошол күндің падышасы Алла, Малики яумиддин деп атабыз туғандар. Bu dünyaya geldik, kalıp kalış üçün emez, getiş üçün geldik. Getүүгө даярдануу. Эртеги мели бирөө 10 жылдан кийин кетет, бирөө 20 жылдан кийин, бирөө 50 жылдан кийин баары бир кетебиз. Кетпей койбойт эч ким. Hazret Ali разияллаху анху айткан, таква деген не деген? Таква ал-хауф минал жалил. Алладан коркуу, вал амал бит-танзил. Кур'анга амал кылуу, вал канаату бил калил. Азына каниет кылуу, вал истидад ли йаумир рахил. Bu dünyadan kete turgan günge dayardanуу. Bu dünyadan kete turgan günge dayardanуу. Takva dep ушуну айтат экен. Kur'anda Allah Taala bir daha ulutqa, bir daha uruğa, bir daha jeke adamga uada bergen emes. Takvalıkka uada bergen. Al tooda жашайбы, шаарда жашайбы, эркекпи, аялбы, акпы, карабы, араппы, арап эмеспи? Пайгамбарыбыздын доорунда же бүгүнкү доордо кыямат күнгө чейин келеби? Айырмасы жок. Кимдин жашоосунда таква болсо, жүрөгүндө таква болсо, Аллах кепилдикке алып атат. Ишин оңором, күмөн кылбаган жерден рызкысын жеткирем, бактысын ачам, менин жардамым бирге. Бу дүйнөдө да бактылуу, ахиретте түбөлүктүү бактылуу улуу даражаларга ээ болот деп айтып атат. Кур'ан-ы Карим худаллил муттакин. Takvalarga жолдомо, takvalar пайда алат Kur'an'dan. Allah Taala takvaga Allah Subhanahu wa Taala adam balasının kança takvası össe, oşonçol Allah'ın aldında urmat sıyı ösöt. Ya eyyuhan nas, ey adamlar, inna halaknakum, elbette biz sizlerdi jarattık barыңарды. Min zakarin ve unta, bir erkek bir ayaldan. Bir ata bir eneden jarattık, ey adamlardın bari. Amerikanец болобу, Afrikanец болобу, орус болобу, карис болобу, японец болобу, түркпү, фарспы, айырмасы жок. Баарыбыз bir атанын балдарыбыз, bir эненин балдарыбыз. Ким айтты? Алла айтты. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Силерди bir ата bir энеден жаратып, ар түрдүү эл кылдык, улут кылдык, уруу кылдык. Эмне үчүн? Бири-бириңерди тааныш үчүн, урп адаттарын сыйлаш үчүн, бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн. Билип койгула, эч бир улут башка улуттан, эч бир уруу башка уруудан артык эмес. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар, силердин араңарда эң сыйлууңар Алланын алдында шек күмөнсүз эң такваңар. Эң таква ким болсо, ошол эң сыйлуу, эң бай болсо эмес, эң көп жашаса эмес, эң күчтүү болсо эмес, эң кыйын бий болсо эмес, эң такваңар ким болсо, Алланын алдында эң сыйлуу ошол. Адамзаттын эң таквасы Мухаммадур Расулуллах. Ошондуктан Алланын алдында эң сыйлуусу дагы Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мырзасы, калай калктын ыйыгы, махлуктардын сыймыгы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Takvalardın imamı, takva жашоону үйрөтүш үчүн келди. Сиздерге, биздерге таквалыкты белекке берди. Мына таквалыкты алгыла деди мына. Ушуну алгыла, эки дүйнөдө бактылуу болосуң. Байлар алгыла, байлар силер бактылуу, кембагалдар алгыла, силер бактылуу, аялдар алгыла, силер бактылуу, эркектер алгыла, силер. Эй, жаштар, силер алгыла таквалыкты, бактылуусуңар. Карыялар алса, карыялар бактылуу. Таквалыкты пайгамбарыбыз алып келди. Таквалыкты берди. Takva деген Allah'dan korkup yaşagandı aytar. Gündüzü daha korkoylu.
Күндүзү да коркуп жашайлы, түндөсү да коркуп жашайлы. Мечитте дагы, көчөдө дагы, базарда дагы, жумушта дагы жараткан Алладан коркуп, Алла тыйган нерселерди таштайлы. Алла арам кылган нерселерди таштайлы. Алла Таала арам кылган нерседен өзүбүздү сактоо, ушунун аты таква. Алла Таала бизде ошол арам нерселерден заарланып кылбасын деп аткан жери жок. Бизге зыян ошон үчүн кылбасын деп атат. Бизге зыян, дүйнөдө дагы зыян, ахиретте дагы зыян. Ошон үчүн аракты арам кылды, кумарды арам кылды, зынаны арам кылды, уурулукту арам кылды, ушакты арам кылды, жаланы арам кылды, эки жүздүүлүктү арам кылды. Ар Алла субханала ва таала. Канча арам кылган болсо, мына ошо Алла Тааланын чектери, ага өтпөңүз, сизге зыян болот. Сизге Алла боорукер, сизге Алла Таала райымдуу. Ошон үчүн сизге акыл берди дагы, чек коюп койду мына. Агай мусулман бир туугандар, мынаке таква Hazret Ali разияллаху анху жакшы чечмелеп берип атат. Таква деген не? 4 нерсенин атын айтты. Алладан коркуу. Алладан коркуу. Эч ким жок болсо дагы Алла сиз менен бирге. Кантип уурулук кыласыз, кантип арамга басасыз, кантип арам сүйлөйсүз, кантип арам жейсиз, кантип арамды ойлоносуз. Жок. Ал-хауф минал жалил. Жалил Алла Тааладан коркуу. Вал амал бит танзил. Кур'ан анга амал кылуу. Tanzil kitap Allah Taalam düşürdü. Tuğanlar bizge kitap düşürdü. Kitabımız var. Al Kur'an ölüklerge düşkön emes, tirülerge düşkön. Bize uşunday koğumçulukta tüşünük düzülüp kalgan. Kanday? Kur'an okuganga ketatam, Kur'an okutup kelatam, Kur'andamın bu şu ölükö okutatdı. Uşule oyumuzda. Kur'an'da ölüköle okuyup dep düşünüp alganбыз. Ölüklerge soğuğu zor, özünün ordunda talaşsız. Bирок Kur'an ölüklerge düşkön emes. Mına жердин üstünde basıp жүргөндөргө düşkön. Жердин üstünde Allah'ın havasını jutup, suusunu içip, ırıskısını jep, gününden faydalanıp, tününden faydalanıp жүргөн, gıvır etken, muşular üçün düşkön adamlarga. Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge düşürüp etet, kanday jaşagıla dep atat. İşenimiңер кандай болсун, ibadatıңар кандай болсун, мамилеңер кандай болсун, мүнөзүңөр кандай болсун, алды бердиңер кандай болсун, жашоо тиричилигиңер кандай болсун, эркектин кийими кандай, жоопкерчилиги кандай, аялдардын кийими кандай, жоопкерчилиги кандай. Кур'ан-ы Карим бардыгын түшүндүрүп берип атат. Имандуу ата кандай болот, имандуу бала кандай болот, имандуу ага кандай болот, имандуу кошуна кандай болот, имандуу бай кандай болот, имандуу кембагал кандай болот, имандуу мусафир кандай болот, имандуу оорукчан кандай болот, бардыгын айтып берип кой. Кудайга шүгүр, биздин динибиз толук дин, эң берекелүү дин, адилеттүү дин, универсалдуу дин. Дин менен гана Алла Таала бактылуу кылган. Ушу күнгө чейин миллиард, триллиард адамдар жашап келип кетти. Кимди Алла бактылуу кылса, динде гана бактылуу кылган. Кимди Алла кимди бактысыз кылса, динсиздикте гана бактысыз кылган. Бардыгынын жаратуучусу дагы Алла. Биядикал хайр. Алланын колунда гана бактылуулук, жакшылык Алланын гана колунда. Эч кимди бактылуу кыла албайт. Эч кимди бактысыз кыла албайт. Эч кимге өмүр бере албайт. Эч кимге өлүм бере албайт. Эч кимди бейишке киргизе албайт. Эч кимди дозокко киргизе албайт. Алла бейишке киргизет. Алла дозокко киргизет. Алла өмүрү берет. Өмүрдү Алла чечет. Өлүмдү Алла чечет туган. Ырыскыны Алла чечет. Ден соолукту Алла чечет. Кимдин жүрөгү канчалык согот, канча жолу согот, Алла чечет буну бар. Эч кимди чече албайт. Ааламдын кожоюну, жер кичинекей эле нерсе, ааламдын алдында кыпын, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Жердин үстүндөгү биз кимбиз? Эч ким эмеспиз. Алла Таала бир кор суудан жаратты. Ошону эстеп жашасын, текеберленбей жашасын. Жараткан Алланы таанып жашасын. Жаратуучусун таанысın. Жашоо берүүчүсүн таанысın. Ырыскы берүүчү, өң берүүчүнү таанысın. Алладан башка эч ким буну кыла албайт. Биз бүгүн өзүбүздү жакшы тааныбадык. Ошон үчүн Алланы жакшы тааныбадык. Өзүбүздү жакшы тааныган болсок, жаратканды чырайлуу тааныйт элек, жакшы тааныйт элек, сүйүп ибадат элек, жакшы көрүп ибадат элек, коркуп арамынан сактанат элек. Кур'ан тугандар, демек ол амал бит танзил.
Kur'an'a amal kılуу takvalı eken. Kur'an amal kılış üçün berilген kitep. Жашоонун жолдомосу. Бүгүн аттин арманы ушул. Мусулман Kur'an окубай калды. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in attini var. Ne deyip? Hay. Kur'an'da taşlap koyuştu deyt ana. Kaysi kovun baktılı olat, kaysi el baktılı olat. Allah'ın kitabını taşlap koy. Bardı kitaplarda okuduk. Okup atağız. İnternetke girip bardın görüp atağız. Okup atağız, bilip atağız. En okuy turgan kitapti. Göңүл бура турган китепти, насаат ала турган китепти, жүрөктү оңдой турган китепти, жүрөктү тазалай турган китепти, ахиретти кура турган китепти, көңүл бурбай таштап койду. Бизде ар намустуулук кайда калды? Бизде эрктик кайда калды? Жараткан Алланын бардык неmatына пайдаланып, Алланын китебин окубаган кандай деген чоң жоготуу. Күн сайын жашоо жаңыдан келет, жаңыдан берилет, акыл эс, жүрөк, ырыскы, өкүмдөр бардыгы жаңыдан. Бирок биз ушундай аң сезимде курулуп калдык. Сөзсүз мен жашашым керек, мен эртең жашайын дейм. Жок. Кимге Алла жашоо берсе ошол жашайт, кимге Алла Таала жашоо бербесе ал жашабайт. Бүгүнкү күн мына жума күн. Бул кечеги күн эмес да. Бүгүнкү согуп аткан жүрөгүңүз бул кечеги эмес. Бүгүн жаңыдан берилди жашоо. Нематтар жаңыдан берилет. Пайгамбарыбыз айтат, күн сайын күн чыгат го, адам баласында 360 мүчө бар дейт. Оң кулагыңыз, сол кулагыңыз, оң көзүңүз, сол көзүңүз, башыңыз, ме, барды, кол, ар бир муундар, өпкө, боор, бөйрөк. 360 муун мүчө бар экен адамда. Ошонун ар бирине күн чыккан сайын ар бир мүчөгө садака кылышлык важип. Эрте менен турдуңуз. Оң көзүңүз жакшы эле көрүп атабы? Өзүнчө садака беришиңиз керек. Сол көзүңүз жакшы элеби? Өзүнчө. Оң кулак кандай угуп атат? Сол кулак кандай угуп атат? Бооруңуз кандай? Бөйрөгүңүз кандай? Өпкөңүз кандай? Жүрөк кандай? Зарауң эле чыгып атабы? Путугонуңуз кандай? Муунда 360 мүчө. Пайгамбарыбыз айткан, күн сайын садака берүү важип болот. 360. Subhanallah sadaqa, elhamdülillah sadaqa, Allahu akbar sadaqa, la ilahe illallah sadaqa, жакшы сөз садака, жакшылыкка чакыруу садака, жамантан кайтаруу садака, жол көрсөтүп коюу садака, жардам берип коюу садака, жылмайып коюу садака. Ошо менен алхамдулилlah биз 360тын садакасын берип коет экенбиз. Бирок ушунун баарына 2 рекет чашт намазы, салату духа деп коет. Саат 10-11-лерде окула турган намаз, ким 2 рекет ошо намазды окуп койсо, 360 муун мүчөгө садака берди дегенде жазылат экен. Кутулду. Берди. Бирок маани бере турган нерсе туугандар, ушул 360 мүчөнү Алла Таалам күн сайын жаңылап берип атат. Алланын неаматы жаңыланып турат. Эскирип, мурда берген ошол бойдон андай эмес. Күн сайын Алла неаматтарын жаңылап турат, өкүмдөрүн жаңылап турат. Өткөн жумада жума окудук эле. Мына азыр бүгүнкү окуй турган жума, өткөнкү жумабы? Жок. Жаңыдан өкүм. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал радийаллаху анхуга айткан: "Я Муаз", Муаз өзү айтат. Бир жол сапарда элем дейт. "Я Муаз" деди эле. "Лаббай, я Расулаллах, о Алланын элчиси" деп жооп берсе, бир аз унчукпай туруп кайра айтты: "Я Муаз". "Лаббай" десем унчуккан жок дейт. Бир аздан кийин дагы кайра: "Я Муаз, лаббай". Пайгамбарыбыз айтты: "Инни ухиббук". Мен сени жакшы көрөмүн dedi. Мен сага осият кыламын dedi. Ар бир намаздан кийин Аллахумма а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Я Алла, мен сенен жардам сураймын. Өзүңө баш ийгенге, неаматыңа шүгүр кылганга, чырайлуу ибадат кылганга жардам сурайм. Ушул дуаны таштабагын эч качан dedi. Күн сайын 5 маал фарз намаз окусаң, сүннет нафилдары менен канча окуйсуң? Демек, ар бир учурда ушул Алладан ушу жардам сурап жашаган дегенди үйрөттү да. Алладан жардам сурап жашагын. Алладан сурап жашагын, үйрөнгүн ушуну деп. Эмнеге жардам экен?
Allah'ın zikrine jardam. Ya Allah, özüңdү estегенге жардам бер. Zikirden murat, manisi bu жерде taat. Kullu zakir muti'. Her bir zikir kılıçı başı üçü değil. Demek Allah'a başı yiyenge Allah'dan jardam soraş gerek eken. Allah Taala'nın nimetlerine şükür kılganга Allah'dan jardam soraş gerek. Allah'a çıraylı ibadet kılganга Allah'dan jardam soraş gerek. Alımlar aytışat tuğandar, Allah Taala'nın tarafından iki nerse gelet bendege. Biri Allah'ın hükümleri, ikincisi Allah'ın nimetleri. Allah Taala'nın жақшылықтары. Allah Taala'nın tarafından gelet bizge. Allah hükümler gelet. Allah aytkan, biz sizlerdi bekar jaratkan jokпуз deydi. Allah Taala bekar jaratudan taza zat. Ulu maksatqa jarattı. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Emne dep күмөн кыласыңар силер, ey адамдар? Biz sizlerdi niye maksatsız ele, bekar ele jaratıp koyduk bu. Sizler emne bizden aldığınızda kaytıp gelmeysinler mi deydi. Allah Subhanahu ve Teala bekar jaratudan taza. Demek bizde özüne başı yiyiş üçün. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsan menen cindi men özüme başı yiyiş üçün, ibadet kılış üçün gana jaratkanmın dep. Demek Allah'ın tarafından bizge hükümler gelet. Hükümler gelet doğanlar. Hükümlerge başı yiyi menen kütüp alış gerek. Allah'ın tarafından nimetler gelet ikincisi. Nimetlerden şükür menen kütüp alış gerek. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Kanday gana nimet bolbosun, Allah'ın tarafından gelet. Jaşoonun nimeti, jaştıktın nimeti, ömürdün nimeti, adalı rızkının nimeti, amandıktın nimeti, jakşamal kılgandın nimeti, bardığı kanday gana nimet bolbosun. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizlerde kanday gana nimet bolsa özüңdük emes al, Allah'ın tarafından berilgen sizge. Men sizlerge şu түшүнүктүү болуш үчүн gene bir nemen aytып bereyim. 80-90 жылды алып коё берейли. 90 жыл мурда ушул жерде отурган бирибиз дагы жок элек. Бирибиз дагы жок элек ушул жерде отурганыбыз. Денебиз дагы жок эле. Рух, жан дүйнөбүз дагы жок эле. Акыл эсибиз жок эле. Өңүбүз жок эле. Атыбыз жок эле. Азыр эми атка кондук. Eşmat, Taşmat, Abdullah, Abdurrahman, Taalay, Bakıt, Cengiz. Azır. 90 yıl murda bu attar jok ele go. Bu mına öň, mına gözler kayaktan geldi. Mına kulaklar kayaktan geldi. Mına öpkö, boğur, böyrökler kayaktan geldi. Biz hiç nersemiz jok bolçu go. Biz adam ölgönde ne deybiz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a taandıkpız. Allah'a kaytучубуз. Allah'a taandıkpız деген manisi ne? Meniki hiç nersem jok, bardığı Allah'nıkı. Göz sizdiki emes. Emi düşünüp alыңыз. Kulak sizdiki emes. Жүрök sizdiki emes. Boğur, böyrök siz götörüp жүрgön sizdiki emes. Me sizdiki emes. Ana kimdik anani? Men al жүрбөймүн. Ha, sizge amanat katarı berilgen. Nimet katarı berilgen. Nimetni tuğra işletiniz. Şükürge işletiniz. Amanat katarı aramga işletpеңiz. Allah Subhanahu wa Taala tildi aramga işletsin dep bergen jok. Gözdü aramga işletsin dep bergen jok. Koldu aramga işletsin dep bergen jok. Kulaktı puttu aramga işletsin dep bergen jok. Amanat sana amanat, sen de tuttursun, alabız. Bir tamçı sulen, atanın belinden çıkan bir tamçı sulen. Sen hiç dersen jok ele. Bardığını sana berdik. Sınov üçün berdik. Sınov üçün biraz baylık da beremiz. Biraz jer beremiz. Biraz giyim beremiz. Sen cılаңaç geldin, esinde var da. Hem biraz sana giyim beremiz. Sen hiç dersesi yokken sana biraz ırıskı beremiz. Jerden çıkarıp buğday, arpa, her neseni koşup sana ırıskı beremiz. Biraz sana şunda mümkünçülüklerdi beremiz. Biri oylap kalva oşol meniki eken dep. Oşoğa işenip kalva uşul meni saktayt eken dep. Bir üçünü este, bir üçüge şükür kıl, bir üçüden ümit kıl, bir üçüden kork, bir üçüge başı. Allah Subhanahu wa Taala mun'im, nimet tartılıoçu. Her bir nimeti bir üçü özü.
Бардық пайғамбарлар жаратқан Алланың жалғыздығына шақырған. Жалғыз жаратушы, жалғыз сыйынғанға лайықты деп. Өкім ошоны қоғана, бұйрық ошоны қоғана. Бардық періштелер Алланың бұйрығын күтіп тұрады. Бардық періштелер. Кімді жанын ал, ошон жанын. Кімге ору, кімге денсаулық, кімге қандай? Алланың қалаусы ешнәрсе болған емес, болмайды дағы. Демек, Алланың тарауынан екі нәрсе келатат бізге. Өкімдер келатат, сүйініп, башы үйменен күтіп алайлы. Нематтар келатат, шүгір менен күтіп алайлы. Бірақ біліп қойыңыз, ұшыл өкімдерге башы үй, Алладан жардам сұрайлы. Нематтарға шүгір қылуда, Алладан жардам сұрайлы. Алланы жардамысыз, Алланың өкімдеріне башы үй албайбыз. Алланың жардамысыз, Алланың нематтарына шүгір қыла албайбыз. Алланың жардамына жараша ғана біз Аллаға баш ие алабыз, өкімдерді атқара алабыз, ибадат қыла алабыз. Алланы естей алабыз. Алланың жардамына жараша ғана Алланың нематтарына шүгір қыла алабыз. Ошон үчүн пайғамбарыбыз үйрөтүп атат: "Ей Муаз, әрбір намаздан кейін Алладан жардам сұрағанды таштабагын." Эмнеге жардам сұрайсың? "Я Алла, зикир кылганга, мындайча айтканга, өкүмдөрүңгө баш ийгенге, экинчиси нематтарыңа шүгүр кылганга жардам сура, жардам сура." Шүгүрсүздүк шайтандын кол салуусунан болот. Шайтан өзү ант ичкен. Ант ичкен. Шайтан ант ичип атат Алла Таалага. Алланын затына улуусуна айтып атат: "Сенин бенделериң алдынан, артынан, оң жак, сол жак азгыртам, азгыртам. Жыйынтыгында бенделериңди шүгүрсүз табасың" дейт. Көпчүлүгүн шүгүрсүз табасың дейт. Шүгүр кылгандар аз экен. Қалилан ма яшкурун ва қалилун мин ибади аш-шакур. Алла Таала Кур'анда айтат: шүгүр кылуучулар аз дейт тугандар. Имандуулар аз экен, шүгүр кылуучулар аз экен. Қалилан ма ю'минун, қалилан ма ятазаккарун. Насаат кабыл алуучулар аз экен. Алымдар айтат: бейишке кирүүчүлөр да аз, дозокко караганда дейт. Bir alım dua kılgan eken: "Ya Allah, Kur'an'da sen kimdi az dep ayttın go, oşolordun katarına meni koşup koy" degan. Azdardın katarına koşula beriңiz. Agay musulman bir tugandar, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala tarabынан өкүмдөр келип атат. Өкүмдөрүңдү аткарайлы. Allah subhanahu wa ta'ala'nын тарабынан нематтар келип атат, шүгүр кылайлы. Allah Taala'nın barыбызга таза жашасын деп дин берди. Дин маселелердин, өкүмдөрдүн жыйнагы. Сиздерге, биздерге ислам динди берип атат, тынчтыктын дини. Бири-бирине тынчтык каалагандын дини. Тынчтыкты жайылтуучу дин, орнотуучу дин, тынчтыкка чакыруучу дин. Алланын өзүнүн аты тынчтык. Аллахумма антас салам ва минкас салам. Allah sen тынчтыксың. Тынчтык сенин тарабыңан келет. Исламдын мааниси тынчтык. Агай мусулман бир туугандар, ушундай дин берсе Алла субханаху ва таала бизге. Эмне үчүн? Караңыз, өзүбүз дагы бактылуу болойлу. Чөйрөбүз дагы бактылуу болсун. Үй бүлөбүз, элибиз бактылуу болсун. Ошон үчүн дин. Таза жашоо үчүн берди. Мен башында айтып кеткендей, бул дүйнө дарул хукук, укуктарды берейле. Атаңыздын акысын бериңиз, Алладан сообун алыңыз. Апаңыздын акысын бериңиз, Алладан сообун алыңыз. Аялыңыздын акысын бериңиз, тияктан сообун аласыз. Бала чакаңыздын акысын бериңиз, тияктан сообун аласыз. Бул дүйнө акысын бере турган дүйнө. Көчөдөгү мусафир бар, мүмкүнү чектелгендер бар, кембагал жетим жесирлер бар, жолоочулар бар, кошуналар бар. Кандай гана адам болбосун, анын акысы бар биздин мойнубузда. Биздин мойнубузда акысы бар. Мусулманга салам берүү, зыян жеткирбөө, жакшылык каалоо, курсагын тойгозуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фальюкрим дайфаху, фальюкрим жараху. Ким Алла ахиретке иман келтирсе, коногун сыйласын. Allah ahiretke iman keltirse,
Қошынасын сыйласын. Ақысы бар екен, ақысы бар екен. Лиссаилу вал махрум. Зекеттен башқа дағы тілемшілерге, сұрай алғандарға ақысы бар. Ва сахибу бил джам. Жаныңызда отырған кишinin ақысы бар. Мен ушул жерден Бишкекке кетіп атасызбы? Таксиге отырып, жаныңызда отырған кишinin ақысы бар. Ушуға сигарет тартып, зиян жеткірбеңіз, қату қысып қойбоңуз. Насы тартып, жағымсыз жытыңызды жеткірбеңіз. Бұны жаман көрбеңіз, рахат жеткіріңіз. Жаныңызда отырған киши bir остановкаға чейин отырса дағы. Ва сахибу бил джам. Құран айтып атат, жаныңда отырған кишinin ақысы бар дейді. Бұл дүние оқуқты бере тұрған ақысы екен. Тирүүлөрдүк емес, өлүктөрдүн да ақысы бар. Пайғамбарымыз айтат, өлүк жуғанға кирсең, өлүктүн bir айыбын көріп қалсаң, сыртқа айтпа. Ақысы бар. Болысы өліп қалды, ошонун да ақысы бар. Ешке шығып, оозу кыйшайып қалыптыр. Bir көз ашылып, bir көзі жабылып қалыптыр. Мынал жери мындай екен, тигиндей екен. Кусулга киргенде, өлүктүн тияқта айыбын айтпа сен сыртқа. Ақысы бар ошон. Аға, ошо гусул кылыштык, анын акысы. Кепин беребиз, акысы. Жаназасына турабыз, акысы. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир мусулманга 5 акысы бар. Салам айттыбы? Ва алейкум ассалам деп жооп бериңиз. Чүчкүрүп алхамдулилла дедиби? Ярхамукалла деп жооп бериңиз. Чайга чакырдыбы? Кабыл алыңыз. Ооруп калдыбы? Зияратка барыңыз. Өлүп калдыбы? Жаназасына туруңуз. Акысы. Bir rivayette 6-сына айтат, сизден bir насаат сураса, жакшы сөз сураса, жакшы пикир сураса, айтыңыз ага. Бул жака барайын деп аттым эле, мына бизнести кылайын деп аттым эле, мына ал боюнча оюңуз кандай, кеңешиңиз кандай? Мусулмандын акысы, туура кеңеш бериңиз. Туура ой айтыңыз. Туура багыт көрсөтүңүз. Өлүктөрдүн акысы болуп атат бул дүйнөдө. Жаназага туруу, ошо өлүктүн акысы туганда. Келейли турайлы. Пайгамбарыбыз айтат, ким жаназага турса, bir кыйрат сооп берилет. Bir кыйрат канча? Ухуд тоосундай. Мадина Мунаввара пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарында Ухуд деген эң чоң тоо бар. Bir жаназа ошончо сооп берилет деген. Эгерде көмгөнгө чейин катышсаңыз, топурак таштаганга чейин 2 кыйрат сооп берилет. 2 Ухуд тоосундай сооп берилет. Акысы. Акысы. Өтүп кетти дүйнөдөн. Мүмкүн экөөңөрдүн мамилеңер жакшы эмес эле, сизге жамандык кылган эле, адам баласы бенде. Пайгамбарыбыз айтты, ла тасуббул маута. Өлүктөрдү сөкпөгүлө деди. Тилдебегиле деди. Фа иннахум афдау ила ма каддаму. Анткени алар эмне ахиретке жөнөткөн болсо, бардыгын тапты, жетти. Сен бул жактан тилдегениң, сөккөнүң, жамандаганың, ушагың болобу, жаласы болобу, кандай деп айтканыңан бекери жок, кереги жок. Эгерде чындап эле ал жаман адам болсо, өзү кылганын бардыгын тапты, сага кылган зулумдук, сага кылган жамандыктын бардыгын тапты, сен кыжалат болобу. Бирок сага сен аткара турган нерсе, аны сөкпө. Аны жамандаба. Ла тасуббул маута. Ла тасуббул маута. Өлүктүн акысын айтып атат пайгамбарыбыз. Тирүүлөрдүк эмес, өлүп калган киши ошонун акысын айтып атат. Бу дүйнө акысын бере турган дүйнө. Тияктан аласыз. Дарул уджур. Алла Таала бир дагы амалды бекер кылдыртпайт. Сиздин жылмайганыңыз бекер эмес. Жылмайып койгонуңуз, жылмайып сүйлөй элексиз. Сизден 1 сом пайда боло элек, жөн эле жылмайып койгонуңуз бекер эмес. Ушуга дагы Алла акысын берет. Ат-табассуму фи ваджхи ахи садака. Мусулман bir туугандын алдында жылмайып турганың, кабагыңы бүркөбөй, жинин келтирбей, көзүңү чекчейтпей, мусулмандын алдында жылмайып турганың садаканын собобу. Мусулмандын алдында. Эми ата-эне деле мусулман, ата-эненин алдында жылмайып турган канча? Кабыл болгон ажылыктын собобу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эй жаштар, кимдин ата-энеси барлар, угуп алгыла. Кимде ким ата-энесин мухаббат менен карап, жылмайып, сүйүп карап, аларга баш ийсе, ар бир караганына кабыл болгон ажылыктын собобу берилет" дейт.
кабыл болгон ажылык тамаша эмес. Италия Токтогулдан барбайсыңар силер. Канча айтса деле. Имам менен сүйлөшүп атат. Биз тоолуктарыбыз да. Биз да Карагул жактан. Канча айтсаң деле барбайт да. Ушу бу дүйнө акчанын бардын өлгөндөн кийин көрүп алып кете тургандай эле жашап атабыз да. Кандай дейсиңер? Эл байып кетти. Бир арашандын козусун сатсаң эле барасың. Бир козу менен бара турган заман келип калды. Ой туугандар. Бир козу менен ажыга бара турган бир учурларда бир коро кою менен бара албайт эле. Союздун мезгилинде кайга барасың? Отур. Хопака дейтин, башка эмне дейсиң? Камап салат сен, өлтүрүп салат. Бир коро коюн сатып барам деген азаматтар бар эле, ата бабаларыбыз, бара албады. Азыр, тууган, бара турган андай кыйын эмес азыр. Ана бир кочкорду сатсаң ана. $40,000 дейт. $4,000 канча? 10 бара дегене, бир койду сатып, 10 бара турган доор келди. Аллаху акбар. Ошону союп, 10 устуган, 12 устуган, бөлүп жеп койгондон кийин 10 ажылыкка барып келси. Кандай керемет заман. Дагы эле биз жүрөгүбүз ачылбаса, мээбиз ачылбаса, анда кандай? Туугандар, иншалла ниет кылайлы. Кудасы кимдин колунда мүмкүнчүлүк барбы? Бисмилла деп имамга жолуккула, азыр башталып калса, ажылга барып келгиле. Кимде фарыз болуп калдыбы? Эч кандай эмес. $3-4,000 деген не? Адамдар $50,000 ат минип ат сатып атат. $100,000 жакында эле мына $200,000 чыгып кетти. Ат. Кулундары $10,000. Bir үй бүлө бар келсе болот, bir кулунду сатып эле. Андан башка да алхамдулилла бүгүн өтө жакшы жашап атабыз. Шүгүр кылайлы туугандар. Мындай кыргыз эли бизче вообще мындай жашаган эмеспиз. Машинелер бар. Дасторкондор толу. Мал мүлк Кудайга шүгүр. Только бизге ынтымак керек, тазалык керек, достук керек, 5 убак намаз таштабаш керек, мечит менен жүрөктү байлаш керек, ахиретке жакшылап даярданыш керек. Неге? Ахиретке жакшылап даярданыш керек. Hazreti Ali Razı'nın sözünün ayağına çeyin çağır koyun. Ne dedi? Vel kanaatu bil qalil. Takva 4 nerse dedi. Allah'dan kork, Kur'an'a amal kıl, ağzına kaniyet kıl. Bu dünyadan kete turan, koştaşa turan gün var. Her birimizin başımızda. Oşol günge dayardan dedi. Akırkı iki sözün kişine ayıp biteyin. Ağzına kaniyet kıl degen söz ne? Allah bergenine oşoğa razı ol. Peygamberimiz aytadi: "Varda bima qasamallah takun agnan nas." Allah bölüp bергенine razı bolup койгон, адамдардын эң байы сен болосуң деп. Бай деп буюмдары, нерселери, магазиндери, акчалары, долларлары, алтын күмүштөрү, сарайлары, машинелери көптү бай деп айтпайт. Жүрөгү бай, жүрөгү ачка, кембагал. Kimdin жүрөгү бай болсо ошол бай. Kimdin жүрөгү ач болсо угуп тур. Ага $1 миллион жетишсиз, $10 миллион жетишсиз, $100 миллион жетишсиз, $1 миллиард жетсе дагы жүрөгү ачпы? Аз. Ал тойбойт, ал ач, ал кембагал, ага жетишпейт. Канча болсо дагы аздык кылат. Жүрөгү бай. Пайгамбарыбыз айтты: Gina nafs. Gina bay kim eкен? Жүрөктүн байлыгы бай. Ошон үчүн Алла бергенине разы болойлу. Башканын байлыгына көз салбайлы, шилекей куйултпайлы, көз артпайлы. Эмне сен өзүнө буйурсун. Алла сизге канча берсе ушуга каниет кылыңыз, мына таква деп коет. Алла ошо сизден разы болот. Төртүнчүсү al-isti'dad li yawmir rahil. Bu dünyo менен коштошуп кете турган күнгө, bu dünyanı таштап көчүп кете турган күнгө даярдануу. Кантип даярданабыз? Az кышка даярдандык го Токтогулда. Көмүр алып келгенде тез. Кыш быйыл чатак. Свет болголабы болбой калабы? Давай. Тез даярданып атат. Той болсо тойго даярданабыз.
Пананча часов қойдық, октябрь, ноябрьға, тойға даярдан. Даярданып атат бардығы. Құдым ұшындай, ақиретке даярдан. Ақиретке қанты? Иман, амали салих. Біреуін ақысын жебейлі, бұл ақиретке даярдану. Біреуге пайдауыз жетсін, бұл ақиретке даярдану. Аллахның ақысын берейлі, ақиретке даярдану. Алла субхана ва таала Құр'ан-ы Кәрімде мындай деп айтады, естетеді. Ал-яум. Жоқ. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би қалбин салим. Қиямат күні сіздің мал мүлкіңіз, бала чақаңыз сізге пайда бермейді. Бұл однозначно уже түшініп алыңыз, шешіп алыңыз. Қалайсыз ба, қаламайсыз ба, түшінесіз бе, түшінбейсіз бе ұшыл. Алла айтады Құранда, болды. Мал мүлкіңіз сізге пайда бермейді. Киіміңіз болсын, дүниеңіз болсын, сізге пайда бермейді бұл. Бала чақа небере чебере пайда бермейді. Не пайда береді қиямат күні маңа? Илля ман аталла би қалбин салим. Кім таза жүрек алып келсе, ошол пайда береді. Кім таза жүрек алып келсе, қандай таза жүрек? Капырлықтан таза, ширктен таза, текеберліктен таза, көр албастықтан таза, екі жүзділіктен таза, кек сақтағаннан таза, жаманды қалағаннан таза, дүниені сүйгенден таза, мансапты сүйгенден таза, арам ойдықтан таза, қара ниеттіктен таза. Таза жүрек бұның жүрегінде таза. Бұның жүрегінде кирдік жоқ. Әрбірге жақшы ойлайды, жаман күмән қылмайды, жақшы қалайды, жаманды қалабайды, текеберленбейді, кичпейін, көралбастық қылмайды, бардығына ыра көреді. Екі жүзді емес, Алла деп бір жүзді. Мына ұш таза жүрек. Адамдың жүрегі бұлғанып тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, темірге су тигенде заңдап, дәт басып кеткендей, адамдың жүрегі дағы ұшындай дәт басып, заңдап, бұзылып кетеді екен. Сахабалар сұрады, о Алланың елшісі, аны тазалай тұрғанның несі бар деді. Пайғамбарымыз екі нәрсені айтты. Құран оқу, өлімді есті. Құран оқыса адамның жүрегі тазаланады екен. Ойлары тазаланады, пікірлері тазаланады, көзқараштары тазаланады, ниеті тазаланады, жашосы тазаланады, ұқықтарды бере баштайды, ақысын бере баштайды, біреуге жақсылық қыла баштайды, жүрек таза болады екен. Екіншісі туған өлімді естеген. Екі нәрсе бұның үшін дарысы ұшы екен. Бұл аптекада жоқ бірақ. Аптека бар іздеп жүрмеуіне. Бұл пайғамбарлық аптекадан шығады бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдан шығады. Пайғамбарлық нұсқа. Ала фил жасади ла мудға, иза салухат, салухал жасаду куллу, ва иза фасадат, фасада жасаду куллу. Ала ва хиял қалб, ала ва хиял қалб, ала ва хиял қалб. Қавардар, құлақ салы ұқыла, көңіл бұр ұқыла, адамдың денесінде, әрбірімізде мұштымдай ет бар. Егерде ошол оңалса, бардық дене мүшесі оңалады. Ошол бұзылса, бардық дене мүшесі бұзылады. Қавардар, құлақ салы ұқыла, ал жүрек деді. Адамдың жүрегі оңалса, денесі оңалады екен. Жүрегі бұзылса, денесі бұзылады екен. Жүрегі оңалса, адам оңалады. Адам оңалса, алам оңалады. Жүрек бұзылса, адам бұзылады. Адам бұзылса, алам бұзылады. Ошон үшін пайғамбарлар келіп, бірінші мейнет жүрекке қылған. Жүректі оңдаған алар. Жүректегі ішенімді, жүректегі сүйіні, жүректегі үмітті, жүректегі қорқуны, ең бірінші бұлар жүрекке мейнет қылды. Адамның жүрегі оң болса, тілі дағы түз болады, көзі дағы түз болады, ұққаны дағы тура болады, алқымы дағы таза болады, қолы дағы таза жақта іштейді, пұты арамға баспайды, жүрек башқарады, жүрек бұйрық береді. Мынаны қарава, бұл жаққа ұшырашпа, қолыңды бермейлі қой. Жүрек бияқтан бұйрық береді, қол бармайды аяққа. Жүректі айтады, бардығын жүрек қылдырды. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, иманыңызды бекемдейлі. Жаратқан Алла субханаху ва тааланы күн сайын естейлі, күн сайын шүгүр кылайлы, күн сайын дуа кылайлы, күн сайын истигфар, кечирим сурайлы. Алла таалам берген 5 вакыт намазды каза кылбайлы. Кимге байлык берди, зекетин берсин. Орозону, Рамазанды күтүп отура бербей, 1-4 күнү ороза кармап коелу, адашып болсун деле. Куран окуган
Аллах окубагар, Аллах акбар, Куран окубаган күнүбүз болбосун тугандар. Бир ниет кылайлы барыбыз. Кудай кааласа мен убакытты интернетке бергендей, 3 саат, 4 саат интернет көргөндөй, жарым саат Куранга берем деп ниет барбы иншалла? Тугандар, иншалла келиңиздер. Биздиге биздин өзүбүздүн жаратуучубуз, өмүр берүүчү, ошонун китебин окуганга кантип убакыт бербейбиз? Саар кеч зикирлерди кылайлы. Көбүнчө асырдан кийин, багымдаттан кийин бардык пайгамбарлар зикир кылат эле. Алардын ушу пайгамбарлардын зикирин убактысы багымдат менен асыр эле. Букрата ва асила. Букрата ва асила. Куранда канча жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким багымдат намазды окуп туруп, күн чыкканга чейин Аллахтын зикиринде болсо, күн чыккандан кийин бир 15 мүнөттөн кийин туруп 2 рекет ишрак намаз окуса, кабыл болгон ажылыктын умран сообу берилет. Күн сайын адам ажылык кыла албайт, бирок күн сайын ажылыктын сообун ала алат. Кандай деген керемет. Иншалла өзгөчө бу ибадаттарды да жайына келтирейли. Бири-бирибиз менен мамилебизди да таза кылайлы тугандар. Байдын шылтагы зулумдук дейт. Бирөөгө карыз бердиңиз, карызын жөндөн жөн эле бербей жүрөт. Бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Тугандар, карыз маселеси оңой эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям риваятына келет, бирөө карыз эле жаназасы бар, бар, өзүңөр окуп алгыла деп. Шейит болсо да карызды кечирилбейт дейт. Ошон үчүн иншалла бирөөдөн карыз албайлы. Ала турган болсок, аны жүгүртпөй, чарчатпай, тез арада рахматыбыз менен барып кайтарып берейли. Пайгамбарыбыз айткан, карызды алып кайтарганда жакшылык кылып кайтарып берсин деген. Жакшыраак кылып кайтарып берсин деген. Мамилебиз бирибизге алхамдулилlah саламыбыз жылуу болсун. Бирибизге аркабызда оюбуз жакшы болсун. Дарат менен жүрөйлү, зикир менен жүрөйлү, адал мээнет кылайлы. Бу мына динибиздин баалуулугу, динибиздин чакырыгы. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Мен көзүм жаш болду, канча болсо? 31. Ал турам эзан. Айтып. Бул жакта бар экен. Демек, агайым мусулман бир тугандар, мүнөзүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кереметтүү кулк мүнөздөрдү толукташ үчүн келген. Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Пайгамбарыбыз бизге намазда эле имам эмес, мүнөздө дагы имам. Дуада дагы имам, даватта дагы имам, илимде дагы имам. 24 саат бүткүл адамзатка пайгамбарыбыз жол башчы имам. Ошондуктан иншалла баарыбыз илим алайлы. Баарыбыз ибадат кылып калайлы. Ким тияка барганда өкүнүп калбайлы. Кап аттиң, мен ибадат кыла албай калыпмын, намаз окуй албай калыпмын. Аттиң болот тугандар, намазды, 5 убакыт намазды каза кылбайлы. Илим менен алхамдулилlah ибадатыбыз бекем, ошол менен жетиштүү эмес. Чөйрөбүздү, коомчулукту бардык адамзатка жакшылык каалап, аларды чакырайлы. Аларды марифатка чакырайлы. Алланы таанытайлы. Куранга дос кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы үммөтү кылганга аракет кылайлы. Пайгамбарды карап жашагын, пайгамбарды карап түздөнгүн, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды сүйүп, сүннөтүн аткарган деп, аларды дават кылайлы. Бунсуз болбойт. Ушу 3 ишти кылайлы. Илимде калайлы, ибадатты бекемдейлі, даватты күчөтөйлү. Бунсуз мүмкүн эмес тугандар. Кыямат күнгө чейин пайгамбар келбейт. Болду, кыямат күнгө чейин ислам дин. Бул калыш үчүн сөзсүз дават. Даватсыз дин калбайт тугандар. Ошон үчүн динге чакыруу менен гана, динге чакыруу менен дин калат. Динге чакыруунун аты буну дават деп. Бири-бирибизге жакшылыкка чакырайлы, бири-бирибизди жамандыктан тыялы, бири-бирибизге жакшылыкка чакырганга жардам берейли. Мен эле бейишке эмес, баарыбыз чогуу бейишке кирейли. Баарыбыз чогуу Аллага тооба кылайлы, чогуу намаз окуйлу, чогуу Алла субханаху ва таалага ибадат кылайлы, чогуу шүгүр кылайлы Алла таалага баарыбыз. Баарыбыз чогуу бейишке кирейли. Я юхаладина аману. Алла субханаху ва таала: эй имандар, удхулу фис-силми каффа. Баарыңар чогуу силер толук исламга киргиле. Ишенимиңер, ибадатыңар менен эмес, мамилеңер, жүрүш-турушуңар, тиричилигиңер, жашооңор толук исламга келсин. Исламдагы чакырык, исламдагы көрсөтмө таза жашоону үйрөт. Таза жашоону үйрөтөт. Мейли алды берди болсун тугандар. Соода сатыгы болсун, айырмасы жок. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жараткан Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр болсун, мактоо алкыштар болсун.
Алла Таалам иншалла бекем ниет кылайлы. Кудайым иншалла баарыбызды бактылуу кылсын, туура жолдон адаштырбасын. Аллахым баарыбыздын жүзүбүздү жер каратпасын. Убакытта болуп калды. Алла субханаху ва таала баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Ал эми туугандар баарыңыздарга жарыя, кимдин кандай суроо жооп болсо Кудай кааласа жума намазды окугандан кийин шашкандарга уруксат. Анча-мынча суроолору бар болсо иншалла калсаңыздар, мейли суроолоруна жооп беребиз. Демек жума намаздан кийин суроо жооптун мажлиси болот. Жума намаздан кийин суроо жооптун мажлиси. Албетте шашып аткандарга дагы айтабыз, аларга иншалла уруксат эч кимди кармамай жок. Динибиз алхамдулилла жеңил дин, баарына алхамдулилла жакшылык каалаган дин. Жүз көрүшкөнүбүзгө чоң рахмат. Алим Байдамулага чоң рахмат, ушундай машалла сиздер менен жолугушууну уюштуруп бергенине. Аз болсо да Алланын өкүмүн, пайгамбардын сүннөтүн жеткиргенге сиздер менен кичине бир музакара кылып, унутуп калган сабагыбызды кичине эстеп, кичине жаңыланып, кичине тазаланып алганга, бир аз болсо дагы бир кадам алдыга Алла Таалага жакындаганга, таштаганга Аллага чексиз шүгүрлөр. Алла Таалам Токтогулдун элине, бардык эле Кыргызстаныбызга Алла Таалам ушу жакшылыктын эшигин ачсын, жамандыктын эшигин жапсын, арам нерселердин баардык эшиктерин жабайлы. Пайгамбарыбыздын атайы алкыш айтып жашасын деп айткан. Туба бейиштин багы бар экен. Туба деген ошого болсун. Ким жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болсун. Келиңиздер, жакшылыктын ачкычы болойлу, ынтымактын ачкычы болойлу, тазалыктын ачкычы болойлу, адилеттүүлүктүн ачкычы болойлу, кайрымдуулуктун ачкычы болойлу, достуктун, бири-бирибиз менен ынтымактын ачкычы болойлу. Жамандыктын жапкычы, кайерде жамандык болсо жабайлы, арамдын бардыгын жабайлы. Пайгамбарыбыз экинчи сөзүндө угуп коелу. Вайл деген шору курусун, бактысыз болсун. Дозокто бир өрөөн бар. Дозоктудар өзү пана тилеген. Ошол болсун. Ким дейт? Жакшылыктын жапкычы, жамандыктын ачкычы дейт. Жакшылыкты жаппаңыз. Мечитке келгенде, жакшы намазда, алхамдулилла динибиздин кандай болбосун, илим болсун, даават болсун, зикир болсун, ибадат болсун, туган аны жаппаңыз сиз. Ага аракет кылбаңыз, шоруңуз куруп калат. Экинчиси, жамандыктын ачкычы дейт. Элибизге жамандыктын эшигин ачпайлы. Арактын эшигин ачпайлы, кумардын эшигин ачпайлы, уурулуктун эшигин ачпайлы, бөлүнүп жарылгандын, талкалангандын эшигин ачпайлы. Аларды арамдын эшигин жабайлы, жакшылыктардын эшигин ачайлы. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.